Талас обласының Көкөй айылындағы кесіптік лицейдің шарттары жақшыртылды. Аталған мекеме Білім беру министрлігінің қолдауы жана Азия өніктіру банктың қаржылауысы менен оңдоп түзөдөн өтті. Көріп тұрғандай, мекеменің терезелері, эшиктери жана жылдық системасы толық жаңаға алмаштырылды. Кесиптик лицейдин ремонттон кийинки абалы ушундай. Актап сырдоодон кийин күңүрт бөлмөлөр жаркырап калды. Жаңы терезе, жаңы батареялар коюлуп, ичи жылуу. Кесиптик билим берүүгө көңүл бурган министрликке жана долбоорго мугалимдер ыраазы болууда. Себеби бул имаратта 60 жылдан бери мындай чоң масштабда ремонт болгон эмес. Өзүнүн жетекчилерге рахмат айтып кетет. Себеби дегенде азыр туура карашып атат бизди. Учурдун талабына карата ошо кесиптик окуу жайлар мыкты кадрлар даярдап чыгарыш керек экен. Баардыгына чоң ыраазычылык билдирип кетелек. Ошо өзүмдүн атыман, жалпы коллективдин атынан азыр баарыбыздын көңүлүбүз көтөрүнкү. Мына окуучуларга дагы, ата-энелерге келсе дагы, ким келсе дагы биздин маанайыбыз жарык. Көрсөтсөк баардык жабдыктар бар, баардыгы жакшы. Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун билим берүүгө дагы чоң пайдасы тийди. Лицей акыркы үлгүдөгү интерактивдүү такталар жана компьютерлер менен камсыздалды. Бул шарт мында окуп жаткан келечектеги IT кызматкерлерине жакты. Азыр 9-классты бүтүп келген окуучулар программалоо боюнча кесиптик билимге акысыз окушууда. Таластагы жакшы мүмкүнчүлүктү уккан Султан Ахмет атайын Чүй областынан келип окууда. Бишкекте контракт болгондон кымбатыраак экен, ошон үчүн биякта бесплатно окуу жай болгон үчүн келдим. Ошо өнүккөнгө жараша айтини тамдагам, ещё заработная платасы ошо жакшы көп табасың акча. Ошо кесипти жакшы үйрөнүп алып, анан чет өлкөгө кетсем деп ойлогом. Башка жактан опыт алып, бу жактан кайра Кыргызстанга келип, ошол бияктын жакшы компанияга кирсем деп ойлогом. Же өзүмдүн жаңы, может, программа жаңы чыгарам. Пока время покажет. Аталган лицейде IT адистерин даярдоо алгач контракт түрүндө болгон. Окуучулар акы төлөп окушкан. Кесипке кызыккандар көбөйгөндөн улам билим берүү министрлиги жеңилдик кылып, бюджеттик негизде акысыз окуганга шарт түзүп берген. Азыр бул жерден бүткөн бүтүрүүчүлөр иштеп, кесиптин пайдасын көрүшүүдө дейт мугалимдер. Окуучуларды бюджеттик негизде контрагы жок кылып окутуп баштадык. Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз бекер, жатакана менен, ашкана менен камсыз болуп, жакшы окуган окуучулардын деңгээлине жараша стипендияны төлөп берүү менен биз окуучуларды окутуп жатабыз. Азыр жаш муун бул кесиптин мүмкүнчүлүгү чоң экендигин түшүнүп, кызыгуу менен аракет кылышып, Таластын Айтматов районунан баштап, Талас районунун зонасынан бери бардыгы келип окуп атышат. Негизи окуу жай айыл чарба адистерин даярдоого багытталган. 300гө жакын балдар кыздар фермер, айдоочу, ширетүүчү, ашпозчу, тигүүчү жана башка кесиптер боюнча окутулат. Сабактар практика жүзүндө дагы болуп, студенттер кол эмгекке үйрөнүшөт. Өзгөчө тигүүчүлүккө кызыккандар көп. Этап менен үйрөнөбүз. Башында түз тигиш, кыйгаш тигиш, ушундай. Кийин уже чөнтөктү салынуу, кийим тигип уже азыркы учурда биз кийим тигип уже үйдөгүлөрүбүзгө, өзүбүзгө кийим тигип калдык. Цех ачып, өзүмдүн бизнесимди уласам деген ой тилектерим бар. Бүгүнкү күнгө чейин номер 6 лицейдин тажрыйбалуу мугалимдери 20 миңден ашуун кесип ээлерин окуп бүтүрүшкөн. Аталган окуу жай Талас областында эң чоң жана биринчи болуп ачылган кесиптик лицей болуп саналат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.